Кыргызстандын коомдук жана мамлекеттик ишмери Медеткан Шеримкулов калың элге көп жылдан бери саясаттын сересинде жүргөн инсан катары таанымал. Талыкпаган эмгеги маселени жөндөй алган көсөм жетекчи. Токтоо сапаттарга эгедер болгон Шеримкулов союз кулап, өлкө эгемендик алып жаткан оош кыйыш учурда 3 жыл Кыргызстандын жогорку кеңешинин төрагасы болду. Ошондогу жаңы түптөлгөн мамлекеттин мыйзам чыгаруу бийлигин башкарып, бир топ маанилүү документтерди кабыл алууда салымы зор болду. Анын бири мындан туура 31 жыл мурда жогорку кеңеш тарабынан Кыргыз Республикасынын көз карандысыздыгы жөнүндө декларациянын кабыл алынышы. Кыргызстан өзүн көз карандысыз эгемендүү демократиялык мамлекет деп жарыялады. Эгемен өлкө экенибизди тастыктаган тарыхый документке парламенттин төрагасы катары Медеткан Шеримкулов кол койгон. Адам катары, инсан катары, ушул мамлекеттин жараны катары ошондой тарыхый кылымдарда болуп отурган бир чечимдерге катышып, бир чечимдерди кабыл алып, коллегаларың менен бирге, өзөңгүлөштөрүң менен бирге, элдин алдында ушундай кадамга барып атканда, аны менен сыймыктанбай дагы, аны менен кубанбай дагы, аны менен толкунданбай дагы кое албайсыз. Бул ар бир адамга тийиштүү, нормальный процесс деп эсептейм. Мен дагы ошол документтерге кол коюп атканда, чындыгын айтканда, чоң кубанычта, чоң толкунданууда болдум. Кубанычбек Идинов Медеткан Шеримкулов менен бирге легендарлуу парламентте чогуу депутат болуп, тарыхый окуялардын чордонунда көз карандысыз мамлекеттин укуктук жана саясий пайдабалын түптөөгө катышты. Айтымында Шеримкуловдун төрага катары Конституция баш болгон бир топ маанилүү мыйзамдарды, өлкө үчүн чечкиндүү чечимдерди кабыл алууда эмгеги зор. Мамлекеттик кызматкердин багы образеси дегендей, мындай үлгүсү деп айтсак болот да. Өзүнүн жүргөн турганы менен анын кайсы кандай маселе болуп атса дагы ошону мындай ылайыктуу кылып чечкенге аракет кылып, эч убакта эч кимге такыр катуу айтпаган. Мисалы бирөө келип ага урушуп атса да акырын жылмайып туруп күлүп коюп, анан өзгөчө жанагы парламентте башкарганда ошо даже бөлөк өлкөлөрдү деле көп мындай карашып салыштырып жүрөбүз. Маселени кантип чечиш керек, кайсы убакта депутаттары коюш керек, кайсы депутаттын идеясын кантип өткөрүп кетиш деген боюнча бул мастер болчу да. Шеримкулов чегара маселелерин чечип, тактоого да зор салым кошкон саясатчы. Жогорку кеңештин төрагасы андагы Ош, азыркы Баткен облусундагы чегара сызыктарын тактоого жигердүү катышкан. Биринчи жана чегара маселеси ошондон башталды да, ушу күнгө чейин бүтө элек. Мен ойлодум ошондо Медеткан Шеримкуловдун айтканы, кылган иши ошондо туура болгон, бизге жолдун чегин көрсөткөн, кандай иш керек, кандай туруктуулукта туруш керек. Сүйлөшүштү, талашышты. Медеткан Шеримкулович 1 сантиметр жерди биз эч кимге бере албайбыз. Бул кыргыз элинин чеги, ырысы, жери деп нөшөрүп туруп алды. Медеткан Шеримкулов менен бирге мамлекеттин жана Кыргызстан элинин алдында сиңирген өзгөчө эмгеги үчүн Акшумкар өзгөчө белгисин тапшыруу менен Кыргыз Республикасынын баатыры эң жогорку артыкчылык даражасына көз өткөндөн кийин советтик, мамлекеттик жана партиялык ишмер Арстанбек Дүйшеев жана мамлекеттик ишмер Апаз Жумагулов да ээ болду. 88 жаштагы Апаз Жумагулов өлкө эгемендик алган жылдары өкмөттүн башында туруп, оор учурда экономикалык, социалдык, чарбалык маселелерди жөнгө салып, мамлекеттин алдында жоопкерчиликтүү эмгек өтөгөнү менен белгилүү. Биздин мамлекеттин экономикасын көтөрүүгө, маданиятын көтөрүүгө, мамлекеттик курулуш тармагын көтөрүүдө көп эмгектер сиңген биздин инсандар бар. Мына ошолордун катарында Апаз Жумагулов, Шеримкулов, Дүйшеев, булар өз учурунда ушул биздин республиканын өсүп өнүгүшү үчүн, түптөлүшү үчүн өздөрүнүн күчү менен эмгектерин арнаган. Ошон үчүн буларга ошол жана баатырлык наамдын берилиши мен туура деп эсептейм. Себеби муну жалпы кыргыз эли билет, тарых билет. Мындан башка дагы инсандар бар, татыктуу. Ошон үчүн бардык ошол Кыргыз Республикасынын мамлекет болуп түптөлүшүнө, алдын экономика, саясат, илим, билим, социалдык чөйрө бардык жагынан көтөрүүгө салым кошкон инсандардын баарын биз эскерип жүрүшүбүз керек. Президенттин жарлыгына ылайык Кыргыз Республикасынын баатыры эң жогорку артыкчылык даражасы, министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиевке мамлекеттин жана Кыргызстан элинин алдында сиңирген өзгөчө эмгек үчүн ыйгарылды.
өзү жаш болгону менен мына аябай решительный жигит ташийипчы. Мен ушу көп байкап жүрөм жанагы чек ара маселелери боюнча келгенде. Анан да бир оюмча тиги Ташиевдин бир эрдиги жанагы премьер-министрлердин жанагы бизде коррупцияга катышкандардан алтын боюнча өзгөчө кумтөр боюнча келгенде ошолордун баарысын канча баягы ашыгыраак мамлекеттен жеп койгондордун баарысын кайра тиги бюджетке салдырып койду да. Бул өз чоң жетишкендик. Эчтеке кылбай. Анан да бир чоң иш кылып атат менин билишимче. Ошол түшүп аткан акчанын эсебинен тиги ГКНБнын эмесин аябай жакшы оңдоп койду. Кыргыз Республикасынын баатыры өлкөнүн жогорку даражадагы өзгөчө белгиси. 1996 жылы 16 апрелде Кыргыз Республикасынын мамлекеттик сыйлыктары мыйзамынын негизинде түзүлгөн. Мыйзамдын жобосуна ылайык Кыргыз Республикасынын баатыры даражадагы өзгөчөлүк наамы мамлекет жана эл алдында өзгөчө эмгек сиңирген, Кыргыз Республикасынын эркиндиги жана эгемендүүлүгүн сактоого баатырдык эрдик кылган жарандар сыйланат. Нургүл Жумабекова, Аскар Улан уулу, Ала Тоо 24.